Эмне деген заманда жашап калдык. Чындыкты айтсаң угроза болуп атат, өлтүрүп кетем болуп атат. Чындыгыңды айта албайсың. Жөндөн жөн каматам деп атат, жоготом деп атат. Мына президентке үнүм жетсе дагы тебеленип отурат. Айлантасынын баары басып отурат. Жалаң ушак менен сүйлөшөт экен, момдай нормальный момдай документтер менен эч ким иштеген жок, оригинал документтер менен эч ким иштеген жок. Бүт подделка ушактар менен сүйлөп, ушактар менен иштеп атышат. Можно я притчу одну скажу, а? Сейчас. Идея, расскажите, пожалуйста. Как вас зовут? Билбейм мен азыр кандай кыларымды. Мен Токтогон Акыялкан Сокулук району Напаловкадан келдим. Мен өзүмдүн үлүш жеримди бир жолу ала турган болсом 5-6 жолу менин укугумду тебелеп, күйөөмдүн атынан, өзүмдүн атымдан жерлердин баары беспредел сатылып атат. Ак Ордо 2, Ак Ордо 3, Алтын Ордо конуштары бардыгы 1240 гектар жер. Мына жакында эле Коопсуздук комитетинен президенттин көзөмөлү менен барып комиссия текшерген. Бардыгы эч кандай көзөмөлү жок, сатылган. Жердин баары действительный экен, сатылгандары. Карапайым элдин ыйлаганы чындык экен деп мен президент менен жолугушуп, ошого ыйлап туруп айтканымды көрсөтүп туруп, чагылыштырып айткан болчу, бирок 5 ай болду, басылып жатат. Баягы кылган уурулар, кылмышкерлер кайра мага кол салып атат. Сен колуңдан эмне келди? Кана кайсы келди? Каматып коебуз сени, өлтүрөбүз, жоготобуз деген угрозалар болуп атат. Эми биз каяка барышыбыз керек? Бул кайсы заманда жашайбыз? Каяка барышыбыз керек? Эмне айла кылышыбыз керек? Бу кандай? Эмне деген заманда жашап калдык? Биз азыр балдарыбызды кайсы жолго тарбиялашыбыз керек? Жегенге, ичкенге, жуткангабы? Кайсыга? Кайсы чындыкка тарбиялайбыз? Кантип тарбиялайбыз? Эмне деген шумдук болду? Эмне деген шумдук бул заман болду? Эмне деген заманда жашап калдык биз? Качан чындыкка жетебиз? Биздин балдарыбыз качан мындай бир жакшынакай жашоого жашайт? Мага азыр жашоонун да кереги жок. Ушунчалык мени укугумду тебелеп, кылбаганды кылгандар үчүн мен жарылышым керек. Жарылам мен ушул жерге келип. Баары бир адамдын башында бир өлүм бар. Мен бир трагедия болмоюнча бул чындыкка келбейт экен. Эч бир чындык чыкпай атат. Чыкпай атат эч. Кордукту кылганды кылып атат. Айыл өкмөтүнөн токмоктотуп бир ай алды азыр. Биринчи Курбатай инвалид ооруп атат, турбай калды. Мына мындай беспределдин баарысын айтканы менен эч балекет жок. Бардык органдар басып жатат, бардык органдар. Анткени бүт эле акча менен эле жүрүп калып турган эмне? Эл менен, карапайым эл менен кимдин иши бар? Ким иштейт карапайым эл менен?